Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча бүгүнкү күндө жалпы калктын 1/3 бөлүгү семирүүдөн жапа чегип келет. Ашыкча салмактан жабыркагандардын басымдуу бөлүгү Америка, Мексика жана Жаңы Зеландияда. Толук адамдар өзгөчө айымдар ашыкча салмактан арылуу үчүн ар түрдүү ыкмаларды жасап келишет. Көпчүлүгү машыгуу залына барып арыктоону туура көрсө, айрымдары диета кармоо же болбосо ар түрдүү арыктатуучу дарыларды ичип жүрүшөт. Солго 15, оңго 15, 3 ирет жасайбыз. Нурзада учурда фитнес менен машыгууда. Ал арыктоо үчүн ушул ыкманы тандап алган. Мен деген ушул жолду тандадым, фитнеске келип. Фитнес бир жагынан ден соолукка пайдалуу, бир жагынан дене мүчөлөрүнүн калыбына келтирет. Бул ойго машыктыруучусу Элмар мырза да кошулат. Биринчиден бул фитнеске келүүнүн максаты арыктаган келишет. Экинчи ден соолукту чыңдоо, денени өз калыбына келтирүү жана бекемдөө. Ал эми медицина тармагында көп учурда арыктоо тууралуу жакшы ойлонуп, туура жолду тандоону сунуштап келишет. Негизи эле арыктоо үчүн алгачкы кадамды эмнеден баштоо керек? Ашыкча салмак деген бул азыркы учурда биринчи орунда турат, бирок бул ашыкча салмактын да түрлөрү бар. Мисалы, кээ бир эндокринологиялык оорулар бар. Кээ бирлери мындай туура эмес тамактангандан болушу мүмкүн. Кээ бирлери кандай десем, кыймыл аракети жок болуп, ошондон дагы болушу мүмкүн да. Ошондуктан биринчи кезекте ашыкча салмактын себебин билиш керек. Учурда интернет сайттарда салмактан арылуучу диеталардын миңдеген түрлөрүн көрүүгө болот. Арыктатуучу дарыларды сатып иштеген Жумагүл бул дарыларды өзү да ичип көргөн. Негизи биз жылдыздар деле алышат арасынан-чы. Анан баягындай диета кармап кыйналгандар арасынан көп алышат. Диета кармай албай, фитнеске барганга убактысы жок болгондар арасынан көп алышат. Анткени бул капсуланы ичкенде аппетитиңиз жабылып, эчтеке жей албай каласыз да. Сертификаттын иштегендер дагы бар. Аларды лабораторияга барып текшертирип сертификатын алсак болот. Бирок бул капсулаларды анда кымбатка сатканга туура келип калат да. Анткени лабораторияга дагы акча төлөгөнгө туура келет. Каждый текшерип турган үчүнчү. Ошон үчүн биз пока что сертификат жасата элекпиз, бирок ойда бар, буюрса сертификат жасатабыз. Таблетка менен арыктагандардын көпчүлүгү сертификаты жок болуп калышы мүмкүн. Кандайдыр бир мындай клиникалык испытаниялардан өтпөгөн болуп калышы мүмкүн. Ой, Кытайдын таблеткасы, анан тияктан, анан Американын таблеткасы деп алып алышып, биз алардын составына жооп бере албайбыз. Мүмкүн действительно жакшы таблеткадыр, бирок азыркы мезгилде ошондой нерселерди колдонуш биздин жаштар кээ бирлери балалуу болбой калган күндөр бар, кээ бирлеринин бөйрөктөрү жакшы иштебей калган күндөр бар. Ал эми диетолог семирүүгө алып келген себептер тууралуу да айтып өттү. Биз көбүнчө мына азыркы мезгилде жаштарды көрүп турабыз. Эртең менен туруп эле эчтеке тамак ичпестен эле жумушка кетет, окууга кетет. Кээ бирлери бар, эртең менен тура калып эле тамак ичпестен кофе ичебиз, анан для тонуса деп ушундай кылышат. Ушул негизинен туура эмес экен. Себеби биринчи кезекте ошо тиги тургандан кийин ашказанда кандайдыр бир өлчөмдө ошо ашказандын согу, ферменттер даяр болуп турат, ошону иштетиш керек. Кандай болгон күндө да ден соолукка терс таасирин тийгизбеген аракеттерди жасайлы. Ар дайым ден соолукта болуңуздар дейли.